Улуттук адабият күнү ар жылы Талаш шаарынын Борбордук аллеясында орун алган заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун айкелинин алдында өткөрүлүп келет. Бүгүн да таң эрте жазуучунун айкелине өрөөнүбүздөгү калемгерлер, агартуучулар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, студенттер гүл чамаларын коюу менен башталды. Улуттук адабият күнүнө арналган иш-чарада облус жетекчиси Эрмат Жумаев жана шаар мэри Байышбек Асанакулов сөз сүйлөп, ааламды калем менен багындырган залкар таланттын элеси ар дайым кыргыз элинин жүрөгүндө сакталарын белгилешти. Чыңгыз атабыздын философиялык тереңдикте айтылган сөздөрүнүн бири себеби дегенде күн сайын адам болуу чын эле кыйын да. Ар бир адам эгерде өзүнүн жүрөгүндөгү болуп аткан сезимдери менен бир сүйлөшүп, кандайдыр бир баа бере турган болсо, адамга күн сайын ушул жакшы адам болуп жашаш өтө оор. Себеби биз адамбыз, биз пендебиз, бизде кемчилик болот. Бирок ошол нерселерди бизге ар дайым мындай бир бизди түздөп тура турчу бир накыл кеп болсун деп айтып кеткен экен. Элиңди даңазалап, жериңди даңазалап ушул калем менен дүйнө жүзүн багындырса болор экенин Чыңгыз атабыз биз үчүн өтө чоң бир үлгү көргөзүп кетти десем жаңылышпайм. Чыңгыз атабыздын бүгүнкү күндө бир эле эмес, миллион адамга тетеди. Анткени анын чыгармаларын дүйнө жүзү ар түрдүү тилдерге которуп, бүгүнкү күндө бир топ адамдар менен жашоосуна, мекенчиликке жана жаштарды жакшы жака тарбиялоо менен сүйүүгө, жашоого умтулууга, мекенчиликке, ынтымакка чакырган чыгармаларын окуп келүүдө. Ошол чыгармаларын жайылтууга биз баарыбыздын милдетибиз деп мен эсептейм. Кыргыз адабиятынын алпы залкар таланттын калемине таандык чыгармалар дүйнөнүн 170тен ашык тилине которулуп, бүгүнкү күндө дүйнө эли кызыгуу менен окуп жатышат. Жазуучунун чыгармалары адам менен жаратылыштын ортосундагы тыгыз байланышты, согуш жылдарындагы оор кыйыш мезгилде сүйүү жана мекең болгон ыйык сезимдерди айтып, адамдын андан аркы жашоосунда, турмушунда күч, зор дем берерин калемдештери баса белгилешти. Чикемдин улуулугушунда өзү ошо совет доорунда жашап туруп, ошо совет доорундагы болуп аткан кемчиликтерди түстөн түз өзүнүн чыгармаларында коркпой, өркпөй, буйдалбай ошонун бардыгын көзгө сайып көрсөткөн. Мисалы үчүн Танабайдын образын билесиңер, же болбосо мынакей Эдигейдин Казангаптын образдарында, андан бөлөк деле чыгармаларынын баарында Чикем ошол мезгилде өзүнүн доорунда мына бүгүнкү күндү, бүгүнкү дүйнөнү, бүгүнкү заманды көрүп туруп алдын ала айткандай чыгармаларында көрсөткөн да. Мына ошонусу менен улуу Талас областында, жалпы эле Кыргызстанда жашаган бардык калемгерлерди, жазуучуларды бүгүнкү улуу күнү менен куттуктап кетким келет. Аларга чыгармачылык жигер, чоң ийгиликтерди, ден соолукту каалайм. Өзүнүн колунан калем сабын эстеликке калтырып кеткен, ал али сандыктын түбүндө баягы эртештүктүн жанындай кылып сандыкка салып сактап жүрөм мен. Аны мынтип бир алып көрүп коюш эле мен үчүн чоң бир күч, кубат, стимул берет да мындай. Агай жөнүндө азыркы жаштарыбызга көбүрөөк жеткизип, окуп, улуу кишилер баары окуганбыз. Биз эми жаштарга окутуш керек, жеткизиш керек, түшүндүрүш керек. Ал ошо кыргыз үчүн канчалык эмгеги зор экенин. Улуттук адабият күнүнө арналган иш-чарада шаар тургундары, жогорку жана орто окуу жайдын окуучулары Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен катар акын Алыкул Осмоновдун ырларын көркөм окушту. Атаке, атаке деп бакырганы, ак кеме кел бери деп чакырганы, мүйүздү бугу эне жумугунан Нургазы өз жанына эш тапканы. Бөксөргөн көңүл толушу кыйын, көңүлүң учса конушу кыйын. Айтматов сөзү жүрөктөн кетпейт, адамдын адам болушу кыйын демекчи. Ар бир адамзаты бул адамдык сапаттыкка үндөлсө. Президенттин Талас областындагы ыйгар мукты өкүлү Эрмат Жумаев Чыңгыз Айтматовдун айкели турган бул аллеяны реконструкциялоо иштери келерки жылы жүргүзүлөрүн билдирди. Биз ушул 2025-жылы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде ушул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Өсөнбеков башында туруп ушул Чыңгыз Айтматовдун эстелигин тегерегин ушул аллеяны
толук кандуу реконструкция кылганга проект дайындап жатабыз. Ал проекттин негизинде бул жерде ушул Чыңгыз атабыздын чыгармаларынан жаралган Кызыл алма, Ак кеме, Буг эне сыяктуу композициялар пайда болот. Андан сырткары ушу тегерек четинин баардыгы тең мындай бир жакшынакай гүл бакча болуп жасалат. Кудай буйрса. Андан соң улуттук адабият күнүнө арналган иш-чара Талас облустук Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында уланды. Мында президенттин Талас областындагы ыйгармыктуу өкүлчүлүгү тарабынан Залкар таланттын чыгармаларынан турган сүрөттөрдүн көргөзмөсү уюштурулган. Бул жерде биздин бардык окуу жайлар, Токтогулов атындагы облустук китепканасы өздөрүнүн көргөзмөлөрүн уюштуруп, ошондой эле диаспоралардын катышуусунда Талас облустук драма театрынын чеберлери, сахна чеберлеринин Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырып, бири-бирине улап, бир жаңычыл көз караш менен жакшы режиссерлук иш даярдалды. Азыр бул жерде көрөрмандар аябай көп. Айтматовдун чыгармачылыгына таазим кылып, дагы бир жолу Залкар жазуучубузду эскерип, Айтматовдун чыгармаларын окуп, ошо калайык калкка, жаш муундарга өзгөчө, кийинки муундарга насихаттоо иштерин жүргүзүшүүдө. Шаарыбыздагы диаспора өкүлдөрүнүн катышуусундагы иш-чара концерттик программа менен улантылды. Чингис ведь много книг наследия оставил. Он Кыргызстан рассказами прославил. По миру книги разлетелись, будто птицы. Расписаны последние страницы. В его саду давно уж яблоки поспели. На радость детям, что живут в Шекире. Нурузбек Шабдонбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.